Толкунбек мырза, мен жазылайын десем чек коюлуп калыптыр, кечирим сурайм, урматтуу депутаттар. Кыска нуска. Кыргыз алтындын кумтөр боюнча алтындын баасы менен алыш боюнча сизге мен былтыр мурдагы жылы 2 жолу кайрылды элем. Ушул маселе боюнча айтып койсоңуз, эмне үчүн биз өзүбүздүн алтынды өзүбүз сатып алып, өзүбүз кайта биржада көтөрүлгөндө сатпайбыз, же ушу менен иш кылбайбыз? Кандай дейсиз? Бир жолу айтсам айттыңыз эле, сом менен деп атат расчетторду, анан валюта менен проигрыш болот экен деп. Бизде валютный да бар, сом да бар. Бирок негизи кыргыз алтын муну диктовать этиш керек. Өзүбүздүн алтынды өзүбүздүн Нацбанк менен сатып, өзүбүз кайта сатыш керек эле. Болбой эле Открытый Москва, Номосбанк менен иш кылып, азыр мынакей Нью-Йорктогу банкка түз которулуп кетип атат да. Ушул жерди кандай деп ойлойсуз? Кандай иш чара алып барсак болот? Сурооңузга рахмат. Берде бүгүнкү күнү Улуттук банк кумтордун алтындан башка алтындын баарын биз сатып алып атабыз. Билем. Тилекке каршы жана кумтордун алтыны бул отдельный соглашение менен регулироваться этет. Ошондуктан биз мындай сатып алууга укугубуз жок болуп атат да, Кожобек Жайчыбекович да. Банктар катышып атпайбы? Тендерге катышып, келгиле, ким алат деп кыргыз алтын иногда чакырып атпайбы? Мен ошон үчүн айтып атам. Соглашениеден тышкары алар мына Номосбанктын имиджи түгөнгөндө айтпадыбы? Кел банктар катышкыла, сатып алгыла деп туруп кайта эле Номосбанкты переименовать этип, Открытый Москва кылып туруп сатып атпайбы? Берде соглашение боюнча бул банк оператор болуп кетет да, берде кыргыз алтын өзү чечет да. Берде биз сатып алууга даярбыз да, бирок тилекке каршы кумтордун алтыны отдельный регулирование болот. Жок, сиздер сунуш кылып болуптур, соглашениеде болсун. Болбой эле биз страт соглашение боюнча макулдашуу менен сүйлөшкүлө, переговор жүргүзгүлө деп атпайлы, туурабы? Жүргүздүңөрбү? Ушундай сөз болуп атабы, болунган жокпу? Берде биз өзүбүз жана переговорный процесске катышпайбыз да, бирок биз өзүбүздүн сунуштарыбызды өкмөткө бергенбиз да. Сизге чоң рахмат, бирок сиз катышпагансыз жаман болуп атат да. Премьер министриңе да айтыңыз, катышыш керек бугачы. Эмне үчүн катышпайсыңар?